Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah'ın Rabbisi, meyrimli jana ırayımdı, kıyamet günün paşası Allah'a çekisi dağıtlar jana maqtolur bolğon bolsun. Jana Muhammed Peygamberı sallallahu aleyhi ve sellemge, jana nübülösüne, jana sahalarına Allah'ın salam dualar olğon bolsun. Musulmanın süyüsün küçötkön, kol karmaşıp silkisse, күнөлөрдү күткөн жалпыңыздарга Allah'ın salamı, berekesi jana rahmatı olsun. Assalamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Урматтуу мусулман бек туугандарым, азыркы көптөгөн мусулмандар, көптөгөн адамдар эки нерсени айырмалай албай жатат. Биринчиси бактылуулук, экинчиси жыргалчылык. Кээ бирлери бактылуулукту жыргалчылыктан издеп атат, бирок чыныгы бактылуулук кайда экенин билишпейт. Ал нерседе капилетте. Адамдар баладан бактылуулукту көрүшөт. Адамдар байлыктан бактылуулукту көрүшөт. Адамдар даңктан, атактан бактылуулукту көрүшөт. Бирок ошол эле балалуу адамдарды көрүп жатабыз, каарылар үйүнө барып жатып калганын. Ошол эле байларды көрүп жатабыз, өздөрүнүн жандарын өздөрү кыйып алганын. Ошол эле атак, даңкка ээ болгон адамдарды көрүп жатабыз, өздөрүнүн жанын өздөрү кыйып, бул дүйнө менен кош айтышып өлүп алгандарын көрүп жатабыз. Урматтуу мусулман бир тууганым, андыктан бактылуулук байлыкта эмес экен, бактылуулук балада эмес экен, бактылуулук мансапта же кандайдыр бир атак даңкта эмес экен. Бактылуулук бул иманда, бактылуулук бул ислам динде экен. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Сухайб радиаллаху анху кабарлаган хадисинде: "Ажабан ли амрил муъмин, инна амраху куллаху лаху хайрун, ва лейса залика ли ахадин илля лил муъмини. Ин асабатху сарра шакар فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكانت خيرا له." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахih хадистеринде мындай деген: "Момундун абалы таң калыштуу, анын бүткүл жашоосу ан үчүн жакшы. Мындай сыпат бир гана момунда гана болот, эч кимде болбойт" дейт. Эгерде ага бир жакшылык, береке, байлык, жыргалчылык жете турган болсо, Аллахка шүгүр айтат дейт. Шүгүр айтканы ан үчүн жакшы дейт. Эгерде ага кыйынчылык, бале, оору, кедейчилик келе турган болсо, сабыр кылат. Сабыр кылганы ан үчүн жакшы дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллахка шүгүр келдирүү бул дагы чоң бир фазилеттерден, чоң бир жакшылыктардан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахih хадисинде, имам Муслим кабарлайт. Имам Муслим риваят кылган сахih хадисинде ан Анас ибн Малик радиаллаху анху, Анас ибн Малик айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. Allah Taalам ыраазы болот кимден тамагын жеп, жеген тамагына Аллахка мактоо айтып, шүгүр айткан адамга Аллах Таалам ыраазы болот. Жана ичкен суусундугуна Аллахка шүгүр келдирип, Аллахка мактоон айткан кулдан Аллах Таалам ыраазы болот. Пендеден Аллах Таалам ыраазы болот деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде айтып жатат. Урматтуу мусулман бир тууган. Урматтуу мусулман бир тууганым, ыраазылык бул жакшы көрүүнү талап кылат, сүйүүнү талап кылат. Адам кимден ыраазы болсо, ошону жакшы көрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Бухари жана имам Муслим риваят кылган хадистерде Аллах Таалам Жабраил алейхиссаламды чакырат. Жабраил, инна Аллаха юхиббу фуланан фа ахиббуху. Жабраил, Аллах Таалам паландай деген адамды жакшы көрдү. Сен дагы аны жакшы көргүн дейт. Жабраил алейхиссалам аны жакшы көрөт. Жана Жабраил алейхиссалам асмандагы периштелерге кайрылып айтат: "Эй силер" дейт, "Инна Аллаха юхиббу фуланан." Аллах Таалам паланчаны жакшы көрүптүр. Мен дагы аны жакшы көрөм. Аллах дагы аны жакшы көрдү. Силер дагы аны жакшы көргүлө дейт. Жанагы жерде асмандагы периштелердин бар жогу жанагы адамды жакшы көрүп калат. Ошентип жанагы сүйүү, жанагы адамга болгон жакшы көрүү жерге тарайт дейт. Адамдардын бар жогу жанагы адамды туура кабыл алып калат дейт. Аллахтын берген нематына, Аллахтын берген жакшылыктарына шүгүр кылуу бул дагы бир чоң бир артыкчылык. Урматтуу мусулман бир тууганым. Ошондуктан кандай гана нерсе болбосун, кандай гана абалда болбоңуз, кандай гана нерсени жебеңиз, Аллахка шүгүр айтыңыз. Белгилүү бир окуя бар. Бир адам жашоодон өтө кыйналат. Бир адам өтө кедей болот. Жашоосунан сыгылат. Жашоодон бактылуулук таппай бир алымга келет. Ал алымга келип арманын болгон төгүп чачпай айтып берет. Алым аягына чейин угаттагы, аягында башын көтөрүп жанагыга жооп берет: "Сен мына сөзүмдү ук, насааттарымды ук. Эгерде сенде мынандай деген байлыктарды айтып берет, алтындан, күмүштөн, ушундай байлыктарың болсо, ошол байлыгыңды эки көзүң алмаштыра белең" дейт. "Жок" дейт. "А мейли" дейт. "Эгерде сага ушундай алтындан, күмүштөн байлыктар болсо, ошол байлыкка тилиңди алмаштыра белең" дейт. "Жок" дейт.
Эгерде сенде ушундай алтындан, күмүштөн байлыктар болсо, ошол байлыкка сен эки колуңду алмаштыра белең дейт. Жок дейт. Эгерде сенде ушундай байлыктар боло турган болсо, ошол байлыкка эки бутуңду алмаштырат белең дейт. Жок дейт. Анда эмнеге? Эмнеге сен арызданасың Роббиңе? Эмнеге сен арызданасың жаратканыңа? Аллах Тааламдын сени жаратканын, сенде ушундай фазилеттери, жакшылыктары бар экен, шүгүр кылбайсыңбы дейт. Ошол насаат уккандан кийин жанагы адам өмүрүнүн аягына чейин Аллахка ибадат кылып, Аллахка шүгүр кылып, эч бир макулуктарга, эч бир адамга барып арманын айткан эмес экен. Бактылуулук жашоодо өткөн экен. Мына ушул бактылуулук, урматтуу мусулман бир тууганым. Аллах Таалам сизге бир тамчы сууну бердиби, бир тиштен тамакты бердиби? Мына ушул нерсеге сиз шүгүр кылсаңыз, мына ушул нерсе үчүн да Аллахтын алдында чоң бир ажырларды аласыз. Урматтуу мусулман бир тууганым. Аллах Таалам өзүнүн сүрөсүндө, Нахл сүрөсүндө: "Мен амила солихан мин закарин ау унса, ва хува муъминун фаланухияннаху хаятан таййиба, ва ланажзияннахум ажрахум би ахсани ма кану яъмалун." Эркек болобу, аял болобу, ал ыйман келтирип, Аллахка ишенип, Аллахтын соопту үмүт кылып туруп, жакшы амалдарды жасай турган болсо, аны биз сөзсүз түрдө бул дүйнөдө жакшы жашоодо жашатабыз дейт. Валанухияннаху, бул дүйнөдө да Аллах Таалам ламул касам менен айтып жатат. Бекемдеп айтып жатат. Сөзсүз түрдө бул дүйнөдө жакшы жашоо менен бейпил жашоодо жашатабыз дейт. Элестетиңиздер, Аллах Таалам жакшы көргөн адамын бул дүйнөдө бейпил жашоодо жашата турган болсо, ахиретте, кыяматта, жаннатта анын деңгээли кандай болот? Андан кийин анын ажырларын, анын кылган амалы үчүн, анын сообунан дагы артыгыраак кылып биз ага сыйлыктарды беребиз. Аллах Таалам өзү айтып жатат Нахл сүрөсүндө. Урматтуу мусулман бир тууганым, шүгүр кылуучулардан болуңуз.